Анжеликанын дагы бир ыры чырга түшүп, ырчы ден соолугу начарлап, тез жардам чакыртты. Ырчы Анжелика Кайратованын алгачкы чыгармаларынан бири. Жашоо керемет ырынын автору Марат Алыбаевдин кызы ырчыдан $20,000 сурап жатат. Бул тууралуу ырчы кыздын Instagram баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Ырлардын чыры бүтпөдү. Жашоо керемет ырды эми такыр аткарбайм. Бир ырдан баш тартып тапкан акчамды Аллах ыраазычылыгы үчүн муктаждарга бергеним оң. Мен анда 5 жашта элем. Чубак Сатаев, Марат Алыбаев агаларыбызды үйдөгү отуруштарда, тойлордо көрүп жүрчүбүз. Ата-энелерибиз ырларын сүйүп ырдаганда биз дагы жаттап калчубуз. Анда бүгүнкүндөй закондор жок эле. Каалагандай автордун атын айтып ырдашчу. Алар өз каалоолору менен белек кылып жазып берип батасын берчү. Албетте мен Кыргыз Республикасы мыйзамдарына башыйм, бирок бардык нерсе чеги менен болуш керек. 1995-жылдан бери аткарып келе жаткан ырды аткарууга тыюу салышты. Атасынын ырларын патенттен өткөрүп алган Марат Алыбаев агабыздын кызы аткарууга уруксат берүүгө $20,000, андан соң $3,000 талап кылды. Кеп акчада эмес, кеп адамдын ач көздүгүндөбү деп жаман болуп жатам. Жүрөгүм сыгылып, денем чымырап, мойнум буулуп, шагым сынып жатат. Ушундай алыска качып кетким келип жатат. Менин аудиом жазылып жатат. Интернетке таратам деп талдуу жериме тийди. Алдын ала бул маалыматты кыскартылып чыгарууну чечтим деп жазды ырчы айым. Кийинчерээк ырчы кыз ден соолугу начарлап, Жалал-Абад шаарындагы мейманканалардын биринде тез жардам чакыртып, дарыгерлерден астма уколун кийин өзүнө келгенин маалымдады. Эскерте кетсек, буга чейин Анжеликанын атаарысындагы Махаббат көлү деген ырыда талашка түшүп, устат Айчүрөк Иманалиева экөө бир топ кайым айтышып жүргөн. Маалымат булагы Барометр КG. Чолпон Талипбек, ырчы, татыктуу мырза жолуктура элекмин. Музыкалык долбоордун кастингинен өткөн катышуучулар радиого келип маек берип жатышканын угуп, кыз чебелектеп жиберди. Мен да кастингден өтпөдүм беле. Эмнеге мени чакырган жоксуңар? Анкетамды издегилечи деп радионун телефонун тешип уламчала берди. Музыкалык долбоордун продюсеринин көк бет кыздын мүнөзү кызыктырды. Бул кыздын мүнөзү укмушко, келип көрсүнчү деди. Бул кадам экөөнү тең адаштырган жок. Бири өз киндигин өзү кесип тагдырына бурулуш жасаса, экинчисине таланттуу, сулуу ырчынын продюсеру болууга шарт түздү. Ошентип, мындан 11 жыл мурун Кыргыз эстрадасына Чолпон Талипбек аттуу бикеч кадам таштады. Чолпон салам, быйыл 30 жашыңызды белгиледиңиз. Бул жашта көпчүлүк эмнеге жетиштим деп артка калчайып жашоосуна сарысеп салат эмеспи? Сиз да өзүңүзгө ушул суроону берсеңиз керек. Бул жылы туулган күнүмдү өзгөчө тосоюн дедим. Анткени жашоомдун жаңы этабы башталып жаткандай сезилди. Ошондуктан жалгыз саякатка чыктым. Бул саякат жан дүйнөмө керек болуп турган. Анын үстүнө карантин маалында үйдө олтуруп депрессия болдум. Сиз айтып жаткандай 30 жашка чыктым. Эмнелерге жетиштим деп ойлондум. Жаңы дем, жаңы күч топтоп келиш үчүн Туркиянын Бодрум шаарына барып, туулган күнүмдү белгиледим. Унутулгус туулган күн болду. 30 жаштын толуп турган учуру. Бул жашымда тоону тоңкоруп жибербесем деп эң башкысы кичинекей кезимдеги ырчы болуу кыялымды орундаттым. Азыр сүйүктүү жумушум бар. Жакындарым жанымда. Аларга жардам бергенге, каалаган белектерди тартуулаганга кудуретим жетет. 3 жыл мурун бизге берген маегиңизде чыныгы сүйүүгө кабыл элекмин деп айтыптырсыз. Бул аралыкта жүрөккө сүйүү келдиби? Жеке жашоомдо баары жакшы. Мен үчүн жалгыз жүрүү нормалдуу көрүнүш. Жөн эле мамиле кургум келбейт. Азырынча татыктуу мырза жолуктура элекмин. Баарынын өз убактысы болот. Быйыл чыгармачылыкка басым жасайын деп чечтим. Сиз үчүн чыгармачылыктагы, искусстводагы эркиндик деген эмне? Эң негизгиси өзүңө жакын болгон теманы көтөрүп чыгуу, өзүңө жаккан стилде кийинүү, өзүңө жаккан жанрдагы ырларды ырдоо, тандоо мүмкүнчүлүгү бар эркин артист болуу. Көпчүлүк ырчылар угармандардын табитине карап иш кылабыз деп калышат. Ыр сүйүнчүлөрүн силер тарбиялап, табитин өзгөртсөңөр болобу? Биз ашпозчу сыяктуу жаңы даамдарды тартуулап турушубуз керек. Элге ушундай ырлар жагат турбайбы деп бир өңчөй ырларды аткара бербей, изденип турушубуз зарыл. Жаңылануу киргизгенге аракет кылып келем. Карьера сиз үчүн. Менин оюмча сүйгөн кесипти аркаласаң эч качан иштебейсиң. Жакындарым кыз киши жакшы кесиптин ээси болуш керек, жылуу жумшак жерде эсепчи болуп иштейсиң деп финанс техникумда окутушкан. Ушул окуу жайды кызыл диплом менен бүтүрсөң, өзү каалаган кесипти аркаласаң болот дешкени стимул берди. Окуу жайды бүтүрүү менен дипломду ата-энемдин колуна карматып, көкүрөгүм самып жаткан каалоону орундатыш үчүн искусство институтунун режиссер кафедрасына тапшырдым. Ырчы болуу кыялым кое бербей койду.
Каякта кастинг болбосун биринчи чуркап жөнөөчүмүн. Биздин Муун, Фабрика звезд, Народный артист сыяктуу долбоорлорду көрүп чоңойду. Ошондо мен дагы Москвага барып, кастингге катышып ырчы болом деп ойлочумун. Non-Stop дуэтине кошулганым тагдырыма бурулуш жасады. Кастингде эмне кыласың? Сахна кыз кишиге болбойт деп жүргөн жакындарым чыгармачылыгым жемишин бере баштаганда колдоп башташты. Топ менен иштегенди сагынган жоксузбу? Ар бир мезгилдин жакшы жактары болот. Мага жашоомдун азыркы этабы жагат. Башында кандай болот деп коркуп жаткам. Non-Stop дуэтине келгенде 19 жашта болчумун. Ошол топто жүрүп чоңойдум. Бул жака барасыңар, муну кыласыңар деген бирөөнүн жетегинде жүргөнгө көнүп калыптырмын. Жалгыз иштеп калгандан кыйын болду. Бирок жарым жылдан кийин буга чейинки жашоомду бирөөгө артып койгонумду сездим. Эми жашоомо чыгармачылыкка болгон жоопкерчиликти өз колума алышым керек деп иштеп баштадым. Сиз үчүн жашоону кийинкиге жылдырбай, азыркы тапта жашоо деген эмне? Карантин маалында 10 килограммга толуп кеттим. Мындан улам хейтерлер көбөйүп кетти. Маектерден качып, эч жака чыкпай, толгонумду көрсөтпөгөнгө аракет кылып үйдө эле олтуруп калдым. Арыктаганда фотосессия кылам, арыктаганда клип тартам деп жашап калат экенсиң. Бирок бул туура эмес экен. Ошондо өзүмө чыкырык таштап, ушундай темп менен кете берсең, 50 жашка ойгоносуң. Жапжаш кезинде эмнеге ушинтим деп өкүнөсүң деп өзүмдү колго алып спорт залга жазылдым. Зона комфорта дегенден чыкканга аракет кылдым. Бир жарнамага чакырып жатышкан, андан баш тартып жүргөм. Макул болуп тартылып, видеону жүктөсөм, хейтерлер толтура болду. Алардын ачуу сөздөрү да керек болчу. Окуп алып, жок, мен андай эмесмин, сөзсүз калыбыма келем, келбетиме, ден соолугума кам көрөм жетишет деп иштеп баштадым. Башына хейтерлерге ылачумун. Чыгармачылыкта жүргөнүмө 10 жыл болуптур. Иммунитет пайда болду. Жакындарымдын, мени урматтаган адамдардын оюн сурайм. Кээ бирлер ойлонуп калсын дегендей атайын ар кайсыны жаза беришет. Андай сөздөргө сынбайм. Өз курагыңыздан жаш көрүнөсүз. Сырлары барбы? Сырлар деле жок. Туура тамактанам, жаман адаттардан алысмын, спортко жакынмын, көп жөө басканга аракет кылам. Апам экөөбүз ээрчишип алып сейилдейбиз. Карантин маалында туура тамактанбай калгам. Кайра өзүмдү колго алдым. Апаңыз тууралуу сөз болуп калды. Ал тууралуу айтып берсеңиз. Апам өзгөчө адам, өтө меримдүү, боорукер. Сиз өтө эле боорукерсиз. Мындай кылсаңыз болмок деп калабыз. Ал бизди ишеним менен тарбиялады. Антпе, мынтпе деп чектеген жок. Силерге ишенем, мени уят кылбайсыңар дечү. Ушул принцип менен өстүк, ишенимин актадык. Сиңдилерим Мадина жана Медина апам биздин тумарыбыз. Апам менен кайсы кастингге барбайлы сөзсүз өтүп кетебиз деп айтып калышат. Ошондуктан апабыз ар бир жасаган кадамыбызда дайыма жаныбызда жүрөт. Бир жолу аларды Казакстандагы долбоорго чакырышканда, апам болду, Казакстанга көчөбүз. Мади менен Меди кыйналып калышпасын. Мен силер менен барам. Эч нерсеге капатыр болбогула, баары жакшы болот. Үй сатып алабыз деген. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Жакында барба деген ырымды тартууладым. Карантин учурунда аялдарга карата зомбулук көбөйүп кетти. Көп учурда аялдар элдин үй бүлөнүн сөзүнөн чыга албай, арыз жаза албай же жазган арызын кайра кайтарып алганга мажбур болушат. Корду көрүп жашай беришет. Ошол нерсени ырым аркылуу көрсөттүм. Барба, ансыз деле жашай аласың. Биринчи орунга өзүңдү, бактыңды коюшуң керек. Жашоо бир гана жолу келет деген ойду бергим келди. Теле, радио жаатынан да сунуштар түшүп жатат. Жакында Бишкекте жаңы радио ачылат. Ошол жака DJ катары чакырышты. Эртең мененки шоуну алып барам. Угармандар менен баарлашканды сагыныптырмын. Алар үчүн да, мен үчүн да кызык болот. Андыктан жаңы жылда жаңы долбоорду көрүшөбүз. Маегиңизге рахмат, ийгиликтерге жарата бериңиз. Маалымат булагы, Суперчекит, KG. Зира Айтбекова, симпатичный кунажымын. Буканын баары эле жага бербейт. Белгилүү алып баруучу актриса баласы экөтең уй жылында төрөлгөнүн айтат. Уй жылы уулум жарыкка келген. Мен төрөлгөм. Экөөбүздүн мүчөл жылыбыз. Мүнөзүбүз кандай? Акыйкаттык болбосо чыр салып, чырылдап жиберебиз. Башкаларга бар жогун чачып берген берешендигибиз бар. Ак санап арамдыгы жок жүрөбүз. Тынчпыз. Нервибизге тийген адамга сабырыбыз бар. Бирок чектен ашып кетсе ыргыта сүзөбүз. Жайдарыбыз. Жайдын күнүндөй жашоого жайдары карайбыз. Бирок мезгил менен күн бүркөлмөк түгүл түнөрүп, чалган чартылдап, нөшөр көз ачырбай куят. Бирок көп болсо жарым саатка созулат. Бат эле күн чайыттай чыгып, жанагынын бири жок жаркырап чыга келебиз. Эмгекчилбиз, ак эмгекти жактырабыз. Мөөрөгөндү,
ой көп сүйлөгөн жагынан жакшыбыз. Баса, бука жагып калса жибин үздүрө көз сүзгөндү мыкты билген, симпатичный кунажынмын. Буканын баары эле жага бербейт. Тегирменден бүкүлү чыгышы кыйын. Шаан шөкөттү жактырбайбыз. Тынчтыкты жакшы көрөбүз. Кээде эле сайгактап кетмей жайыбыз бар. Жакындарыбызга үйрүлүп түшөбүз. 2021 жыл биздин мүнөздөй болсо, сонун эле жыл болот. Өйлө скромныямын да, байкадыңар да, эң башкысы достор, акыйкаттык орногон жыл болот. Токчулук болот, эмгекчиктерди сүйгөн жыл болот. Арамдагы надандыгы бар, котур ташы койнундагыларды ыргыта сүзгөн жыл болот. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG.